Ноокат жолу кеңейтилип, капиталдык оңдоо иштери башталат. Белгилесек, бул жол бир нече жылдан бери оңдолбой элдин нааразычылыгын жаратып келген. Мындан улам кызыл сызыктан өткөн ар кандай курулуштар алынууда. Алардын басымдуусун жеке турак жайлар ээлейт. Жол боюна чыгып кеткен курулуштарды бузуу иштери кызуу жүрүп жатат. Жергиликтүү бийлик жолду кеңейтүү максатында алынып жаткан курулуштарды бузууну курулуш ээлерине милдеттендирген. Жергиликтүүлөр курулуштар салынып жатканда эч кандай эскертүүлөр болбогонун, бардык уруксат кагаздар алынгандыгын айтып, азыр чыгымга учурап жаткандыгын билдиришет. Андыктан мамлекет тарабынан жардам берилсе дешет. Жашоочулардын көпчүлүгү бузууга уста жалдап, кызмат акынын ордуна курулуш материалдарын берип жаткандыгын билдиришти. Ketken, aytıp ketken, kağız verip ketken, buzuylar, nima qilinglar, yoldu kengaytiramiz deb, bunu yoldu kengaytirgani yaxshi. Biz ham endi zamonaviy yashashimiz kerakmi? Mana shu davlatdan sotib olgan uyum bo'ladi. Davlat o'zi solgan, hech qanday biz krasniy liniyaga kirgan emasmiz yoki bir o'z boshimchalik qilib sol. Mana ishonmasangiz, buna yerda kiftansalarigacha turadi. Мындай объектилердин саны 132ге жеткен. Алардын ичинен 86сы жеке турак жайлар, 54-ü коммерциялык багыттагы курулуштар болсо, калганын тосмолор түзөт. Жол боюндагы курулуштар бузулуусу керектигин билдирүү үчүн белгилер да коюлган. Ноокаттын шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын маалыматына караганда 6 метрге чейин жол жээгине чыккан фактылар аныкталган. Мекеме ошондой эле тийиштүү кызматтар тарабынан жарандарга эскертүүлөр 2016-жылдан баштап эле берилип келгенин, түшүндүрүү иштери болгонун белгилейт. 2002-2003 жылдары системный катоо болгон да. Системный катоо болуп, жер аянты, могул жер аянты болгон болсо, жер аянтынан өзү жаранга 8 сотик мыйзамдуу 8 сотикке токтом чыккан болсо, системный катоо негизинде ал киши 10 сотикке, 15 сотикке чейин көз актарды алып алышкан. Анан калган бөлүктөрү арка жагына ашча жерлер артында калып калганда өздөрү жолго чыгып алышканда, ошонун айынан ошонун кесибетине ошол нерселер келип чыгып атат. Бузуу иштери Зулпуев жана Көкжар айыл өкмөттөрүнүн аймактарында 23-апрелде башталган. Май айынын этегине чейин кызыл сызыктан чыккан курулуштарды алуу иштерин бүткөрүү пландалган. Мындай бузуу иштерине мамлекеттик администрация тарабынан атайын комиссиялык топ түзүлүп, мыйзамсыз курулуштарды аныкташкан. Ал эми жарандар айтып жаткан чыгымдарды мамлекет камсыздабайт. Кызыл китебибиз бар. Биз кызыл чекке кирген жокпуз. Кызыл китеп бул жөн эле жерге. Ал эми курулушка болсо, бул архитектура ишканасы өзүнчө берет. Ошолор аныктайт. Бул кызыл китеп аныктабайт, бул архитектуранын строительный сниптери бар, ошолорго жараша шаардын келечекте өнүгүүсүнө жараша кызыл сызыкты ошолор аныктайт. Ошон үчүн элдин арасында кичине участкага алган документи менен архитектурадан алган документтер менен кичине түшүнбөстүк болгон. Азыркы күндө дагы да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Бул эми бир аз мыйзам бузулгандан кийин ким булса, ошо мыйзамды бузган адам тарабынан кайра каражат кетиш керек да. Белгилесек, Ош-Баткен Разаков жолунун Ноокат аймагындагы бөлүгүн оңдоо үчүн транспорт министрлиги тендер өткөргөн. Аны жапониялык Жайка уюму уткан. Оңдоло турган жол 28-чакырымдан 75-чакырымга чейинки аралыкты камтып, Ноокат районун аралап өтөт. Жалпы 47 чакырымды түзөт. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.